Мен записьти баспай койдум. Канча? Эже 180'den 45'te аласызбы? Кегил анда чогуу кара эле. Так, мен записьти баспай койдум да. Жакта нелер болду эле. Так, биз биринчи мунунун бир бурчун таап алайлы. Мисалы, муну бурчубуз канча градус экен? Ошондо бул бурчун канча градус экенин тапсак, муну бурч дагы толук бойдон ошого барабар болгон болот. Демек, аны табыш үчүн биз биринчи сырткы бурчун табабыз, 360 канчага бөлөм? 8'ge Сегизге. 8ге бөлсөм канча болот? 45. 45. Карагыла, 45 деген бул сырткы бурч. Биз болгону мына сырткы бурчун гана таптык. Мисалы, муну жарата турган болсок, биз мына жерин гана таптык да, 45. 180ден 45ти кемите турган болсок, биз мына ички бурчун тапкан болобуз. Канча Жүз болот? отуз беш. 135. Демек, бир ички бурчу 135 градус экен. Эми мындай кылышыбыз керек. Бул жерде мына мисалдан айырмаланып, мына мисалда карасаңар, бирдей бөлүктөргө бөлүп койгон болчу да. Бул жерде бирдей бөлүктөргө бөлбөптүр. Биз өзүбүз оюбузда ушуну бирдей бөлүктөргө бөлүп алышыбыз керек. И мына жерден да бөлөбүз, канча бөлүк пайда болду бизде? 1, 2, 3, 4, 5, канча? 6, 6. 6 пайда болду. Демек, 135ти биз 6га бөлөбүз. Канча болот 6га бөлсөк 135ти? Так бөлүнбөйт, Ооба бөлүнбөйт. 22,5 болот экен, 22,5. Мгм. Демек, мыналардын ар бири 22,5тен экен да. Мына 22,5, бул дагы 22,5, и бул дагы 22,5. А бизде X'да канчосу бар? Ой, Үчөөсү, 3. 2, 3. Демек, биз 22,5ти 3кө көбөйтүп койсок, биз мына X'ти тапкан болобуз да, мына жерде. 3 бөлүгү карап атат жака. Канча болот 22,5ти 3кө бөлсөк? 67,5. 67,5. Ооба, 67,5 болот экен да. Демек, ушул X 67,5ке барат экен. Түшүнө Ооба. Түшүнө Ушул мисалды бир аз башкача жол менен да чыгарсак болот. Мына жака сызайынчы жаңыдан, бул методду карап коелу. Так, мисалы, ушул эле 8 бурчтук. Так, экран көрүнүп атабы же көрүнбөй калдыбы? Көрүнүп атат. Бирок анча жакшы эмес, так, муну айткан болдум мен. Так, ушул эле 8 бурчтук.
бул жерде элестетип коесуңар. Так, мына бурчук болчу, э? Мгм. Мына бурчу жана мына бурч болчу, туурабы? Калп айтпасам. Мына бурч X болчу бизде. ооба. Мгм. Так, кайра эле 360-ты 8-ге бөлөм, 45 градус чыгат, э? Бул деген сөз мунун сырткысы 45 градус деген сөз. Анда ичкиси канча болду? 135. 135 болду, э? Мына фигура туура көпүрчтүк болгон үчүн мына эки жагы барабар болот. Туурабы? Мына эки жагы барабар болсо, мына бурчтары дагы барабар болот. Туурабы? Ооба. Барабар болот, э? Эми силерге суроо. Ушул бурчтары канча градустан? Мында үч бурчтук жөнүндө сөз болуп атат. Силерден мен мына точка бурчтарды сурап атам. 22,5. 22,5 дейт. Ошондой болуп бекен, э? Ооба, 22,5 экен, э? 180ден 135-ге бөлсөк 45 болот. 45-ти 2-ге бөлсөк 22,5. Туурабы? 22,5. Мына жерибиз 22,5 экен да, мына бурчубуз. Анда бул жака жүргүзсөк, мына жерибиз дагы 22,5 болот. И бул жагы дагы мына жерди келди деп ойлоп койсуңар. Бул дагы 22,5 болот. И бул жер дагы 22,5 болот. Демек бизде кайра эле мына үчөөнү сурап атат. Ал канча болот? 3'төн 67,5 болот. Түшүнүп алдыкпы? Ооба. Силерге кайсы метод ыңгайлуу болсо, ошол метод менен чыгарып бересиңер. Кээде ар түрдүү мисалда ар түрдүү да, кээде биринчи жол менен иштеген жеңил болот. Кээ бир мисалдарда муну менен иштеген жеңил болот. Так, эми ушуга мисалдарды чыгаралы, э? Так, негизинен теория ушул. Так, баштадык анда көп бурчтуктарга мисалдарды чыгарабыз. Так, биринчи мисал бизде мындай экен. Туура 6 бурчтук берилиптир. Мына жерге чоңураак кылып жазайын. Туура 6 бурчтук жана мына жерде бир бир мындай квадрат берилиптир. Квадрат деп элестетип койсуңар. Так, мына бизде мындай экен. Мына жери тийип турат. Мындай болуп. Жана
Так, ушундай деп элестетип такыр окшой калды, э. Так, мындай кылайлычы анда. Мынакей. Элестетип коесуңар. Мындай туура алты бурчтук берилди деп элестетип коебуз. Так, бизде эмне дейт? Алты бурчтук жана квадрат берилди дейт. Туура алты бурчтук жана квадрат берилди. Мына бурчубуз альфа экен. Альфаны табышыңар керек. Кана биринчи өзүңөр аракет кылып көргүлө, анан чогуу талкуулайбыз. Кимде чыкты? Кимде вариант бар же болбосо? 30 болбойбу эже? 30 дейт. Мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок 30 болбойт окшойт. 30дан кичинерээк сан чыгат экен. Согуу карайлыбы? Макул.
Мгм. Так, туура алты бурчтук десек, анын бардык жактары эмне болот? Барар. Барабар болот. И бул квадрат десе, Бирдей. мунун дагы бардык жактары барабар болот. Эгер мына квадраттын мына жагы сызык болсо, анда мына жактары дагы эмне болот? Сызык болот да. Эми квадраттын бурчтары канчадан? 90. 90дон, э? Так, туура алты бурчтуктун бир ички бурчу канча градус? Туура алты бурчтуктун бир ички бурчу канча градус? 120. 90 болот. 120 болот, э? 360-ты 6-га бөлөбүз. 60 болот. А, Ал сырткысы болот. Мындан созсоңор, мына жериңер 60 ага. болгон болот. Же бул жагын созоюн, э? Силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, бул жагын созсоңор, бул жагы 60 болгон болот. Анда бул жагы канча болуш керек болот? 120. 120 60. болуш керек болот. Мына жеринде 90 бар. Анда мына жагына канча калат? 30. Мына жагына, бул жагында 90 болсо, мына жери 90 болсо, анда бул жагына 30 калат. Так, мына бурч канча? Мен кызыл менен белгилеген. Мына үч бурчтукту карасаңар, мына үч бурчтук кандай үч бурчтук экен? Мен азыр үстүнөн көк менен белгилеген. Үч бурчтук. Үч бурчтук кандай үч бурчтук? Тең капталды Тең үч бурчтук. бурчталды. Тең капталдуу. Себеби мына эки жагы барабар да. Чокусундагы бурчу 30 градус. Анда мына негизиндеги бурчтар канчадан болот? 75. 75. Мына дагы канча? 75. 75 болот. Эми, эми. Мына жерибиз 75. Бул жерибиз 90. Анда альфа канча болушу керек? 75. Жок. Мына бир түз сызык. Мен азыр үстүнөн көктү басканым үчүн мындай эме болуп калды, булганып калды. Так бул бир түз сызык. Жайылган бурч да, туура карап. 15 болот. 105. 15 болот, себеби мына үчөөнү суммалаганда 180 чыгыш керек да. Бул жерде 90 бар, демек мына 75 менен альфаны кошкондо 90 чыгыш керек. Демек альфа 15 градуска барабар. Түшүнө алдыкпы? Же ушуну да Мгм. мен мына альфанын түбүндө мына төрт бурчтукту бир сызыкка бир, анан кийин мына төрт бурчтуктун ортосуна бир сызык кылып, ошондо төрт сызык диагональ жүргүзүп алып туруп, 60-ты төрткө бөлгөндө 15 чыкты эле да. Так, эме кылчы, зумда сызчы мына жака. Маркер алып сызчы, мен азыр сага эмени сызып берейин. Алты бурчтукту. Мынага сызасың, э? Так, окшойт деп элестетип коебуз. Так, эмне кылабыз? Мындай өтүш керек, э? Так, биринчи мындан өткөзүп алат окшойм. Мына жерибизде квадрат чыгыш керек, э? Мына бурч бияка тийип атат деп элестетип коесуңар эми. Бул жагы да бияка тийди деп элестетип коесуңар. Так, сен кантип ойлодуң? Эже мен мына альфанын тушунда турат го бурч. Сен ошол зумда эме турат го, бир калемдин сүрөтү. Ошону менен сызчы мына чиймеге. Чийме чоң эле болуп көрүнүп атабы? Калем көрүнбөй жатат эже.
Эмнети көрүнүп атат калем? Зумда бар болчу эле го четинде. Менде көрүнүп атат. Нурайымда көрүнүп атат экен. Же скриншот кылып жөнөтчүмү группага? Микрофондун үстүндө. Ооба, микрофондун үстүндө болчу. Болуп атабы же болбой атабы? Мына Болбой жатат. альфанын тушундагы бурч турат го. Азыр биз үч бурчтук 75 градус деп таптык го. Ошол Ошол жерде эле алыптыр. Бул жакты. Бул жагын. ушул Азыр жакта сиз эле деп кайныңыздын алыптыр. тушун. Мен белгилегенде эмне кылып алдым дедиң? Жок. Ошол белгилегениңиздин тушу да 75 болчу го. Белгилегенимдин тушу мына жакпы? Ушул жак. 75 болчу, анан Менин түшүнүшүм боюнча да ооба, ошол жакты полностью наркы жак менен кошуп алып 60 деп алыптыр да. Анан мен түшүмө мынтип диагонал наракка. Эже мен моундай кылып сызык жүргүзгөн болчумун да, мына биринчи сүрөттө ушундай мындай сызсаң боло тургандай сүрөт болчу го. Анан кийин мына жерде бул жака сызык жүргүзүп алган болчумун. Бул бирок 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 деген нерсе бар да, бул эме эмес да, бул туура фигурада болбой атат да. Бул бөлөк фигуралар болуп атат да. Эгер ушул бардыгы бир фигурада болсо, чокусу ошентип туруп сызсаңар болот, мындай кылыпчы, бул жака, мындай кылып бириксеңер болот. Бирок бул квадрат, бөлөк фигура. А бул сыртындагы буга мынунун мисалы мынага тиешеси жок да, квадратка. Мынага тиешеси жок болот. Эки бөлөк фигура. Түшүнүктүү. Ошондой керек болду. Канча чыкты эле сеники ошондо? 15. 15 дейт. Ал дал келип калган го дейм. Так, кийинки мисалды карай берелим. Кийинки мисал бизде маселе болсун. Муну өчүрүп койсоңор болобу мына сызыкты? Азыр Так, кийинки сызык бизде маселе болсун. Так, даяр болсоңор жаза бергиле. Муну жөн коюр, мен өзүм тазалап алам. Даяр болсоңор жазгыла. Тышкы бурчунун ички бурчуна болгон катышы экинин үчкө болгон катышындай дегенди мынтип жазабыз, экинин үчкө болгон катышындай болгон туура n бурчтуктун канча жагы бар? Жетиштикпи? Ооба. Бирок бизде убакыт аябай аз калыптыр. 1 минутадан аз калды дейт. Так, мындай кылайлы ушул жерден. Муну дагы үй тапшырмасына кошуп чыгарасыңар. Тапшырмаңарды телеграмга жүктөйм. Суроолоруңар болсо телеграмдан жазсаңар болот, азыр баары жетишпейбиз. Так. Жыйынтыктадык ушуну менен сабакты. Буюрса понедельник күнү жолугабыз. Пятница күнү сабагыбызды өттүк бүгүн. Жакшы эс алгыла. Бүгүн среда эди. Ооба, бүгүн среда, пятница күнкү сабакты өттүк да, ошондо понедельник күнү жолугабыз буюрса.
2 күн 2 саат өттүк да азыр катарынан